Eң шайтан қор болған күн, шайтанға ең бақтысыз күн Арафа күн екен. Эмне үчүн? Жаратқан Алла Таала бенделерин күнөөлөрүн ушунчалык кечирет экен, ушунчалык дозоктон бенделерини куткарат экен, шайтан аны көрүп туруп, мээнетин текке кетти деп, өзүнө өлүм каалап, мага өлүм болсун деп чачын жулуп, башына топурак шаша турган күн деп пайгамбарыбыз айткан. Өңү кетип, мына шайтан кор боло турган күн экен. Демек ушул Арафа күнү биз да кадырлап, ушул күнгө чейин шайтандын азгырыгы менен бирөөнү капа кылып койгон болсок, бирөөнүн алдап койгон болсок, бирөөнүн бир нерсесин алып койгон болсок, бирөөгө зулумдук кылып койгон болсок, бирөөнүн артынан ушак айтып койгон болсок, бирөөгө жала жаап койгон болсок, же жараткан Алла Тааланы наразы кылган болсок, бардыгына туугандар тооба кылайлы. Алла Тааладан кечирим сурап, улуу күндөрдөгү кылган жакшылыктардын сооптору улуу болсо, ошондой эле улуу күндөрү кылган жаман иштердин күнөөсү да улуу болот да.